Болбосо, мисалы азыртадан иштесек, бул жакшы акча бар жер. Эгерде акча жок, бирөөдү алдап кое турган, же болбосо бирөөлөрдүн акчасын алдап алып туруп, элди какшатып, мындай кыйнай турган болсо, мен эки дүйнө буга иштемек эмесмин. Себеби мен Гүлжайна болуш үчүн 10 жыл сахнада кыйналгам. Башымдан ысык өтүп, бутумдан суу өтүп, экинчи сапожка алганга акча жок. Ошол суу сапожка менен чыгып, сахнада ырдап, чыккандан кийин абалрадыга кактап кайра ушинтип чыккан күндөр болгон. Мен ошондой кыйынчылык менен жеткен Гүлжайна атымды, эгерде болбой турган компания болсо, мен такыр иштеп Гүлжайна атыма, кадырыма балта чаппайт болчумун. Бул жерде эч ким алданбайт, эч ким банкрот болбойт. Бул жерде 15 миң бересиң, 15 миңге товар аласың. Сенин компаниянын сага карызы жок. Ошону түшүнүш керек. Элдер айтат экен, 15 миң салабызбы дейт экен. 15 миң элестеткиле, народныйга кирип же бир магазинден 15 миңге продукт алдыңар дагы, ошол магазинге 15 миң салдым деп айтасыңарбы? Айтпайбыз, анткени товар алып атпайлыкпы? Бул жерде деле ушундай. А бирок товар алгандан кийин, эгерде сен ары 2 киши таап иштеп кетсең, мен сага зарплата төлөп берем дейт. Ошо менен колуңан эчтеке келбей 2 кишиңде жоготурсаң, сен мага мен сага карыз эмесмин, жакшы бар деп айтат. Ушуну башында туура түшүндүрүш керек. Сиздер жазылгандан кийин сөзсүз түрдө жок дегенде 2 киши алып келгенге аракет кылышыңар керек. Мен башында 2 эле киши экен, эмне 2 кишини алып келдим. Карасам, түшүнө баштадым да. Баягы өзүм алып келген кишиден сага кайталанат экен да. Мен 3-үчүнү жазсам болобу десем болот деди. Апамы жаздым, атамы жаздым, кызымы жаздым, анын бир тууганын жаздым. Кудайга шүгүр, азыр 20-30 почти холодный контакт менен 50-60-70 эле личник бар. Ошонун ичинен иштеген 20-10 иштеп турса деле, ошонун баарысынын акча кайталанган жери жакшы экен. Эң сонун. Эгерде урматтуу жаңы келгендер деле кайсы суроомуздар болсо, эмнени ишенбей атса, кан суроолор деле болушун, ишенбей атасыңар, жөнүп отурасыңар, калп эле бүтсө кетет элек депчи. Бирок буга түшүнүп киргенден кийин бул жерден кете албай каласың.